Ташполот Жапаров атындагы орто мектеби, физика мугалими Кудайбердиева Кундузай. Кыргыз тилинин жаралуу тарыхы. Ар бир элдин өзүнүн тили, дини, мамлекети, жаралуу тарыхы болот эмеспи? Андыктан улуттун улуулугун даңазалап турган кыргыз тилинин жаралуу тарыхына саресеп салып көрөлү. Кыргыз тили деген жалпы түшүнүктүн мазмунун, анын жеке өзүнүн азыркы, байыркы мезгилдеги абалын аныктоодо тарыхка кайрылууга туура келет. Байыркы Кытай тил баяндарында, тактап айтканда, биздин заманга чейинки 2 кылымда кыргыз эли, кыргыз мамлекети дегенди билдирген. Жалпы кыргыз тилинин тарыхы жөнүндө айтуудан мурда, анын жалпы элдик тил, жалпы элдик маданий тил жана жазма адабий тил деген терминдер менен аталып, айырмалангандыгы тууралуу жана алардын кыргыз тил таануу илиминде бири-бири менен айырмаланып колдонула баштагандыгын айтууга болот. Бул нерсе 1950-1960 жылдары кыргыз тил илиминин теоретиги академик Юнусалиев тарабынан айтылган. Кыргызстан боюнча изилденген кыргыз тили анын өнүгүшүнүн бардык этаптарында анын жазма түрүндө сакталып калбагандыктан, аны башка тектеш тилдер менен салыштыруу аркылуу гана чындыкка жетүүгө болоорун айткан. Юнусалиев кыргыз тилин 3 этапка бөлгөн. Байыркы, ортоңку жана жаңы же болбосо азыркы деп 3 этапка бөлүп айткан. Байыркы мезгили 7-12 кылымдарды камтып, кыргыздардын Энисейден батышты көздөй жер которуп, Иртыш дарыясынын аралыгындагы аймактарга, башкача айтканда, Минуса ойдуңуна акырындап жайгашкан убакыттарды өз ичине камтыйт. Ал эми кыргыз тилинин ортоңку мезгили 13-14 кылымдарды камтып, бул аралыкта кыргыз улууларынын бир бөлүгү монголдордун сүргүнүнүн натыйжасында түштүк Алтайды көздөй көчүп, жергиликтүү Алтай улууларынын тилдеринин таасиринде, ал эле эмес кыпчак тилдеринин таасирине да учурап, кыргыз тили өзгөрүүгө дуушар болгон. Ал эми 3-чү кыргыз тилинин жаңы мезгили 15-16 кылымдарга туура келип, элибиздин Энисейден батышка жылып отуруп, Тянь-Шанга көчүп келип, андагы жергиликтүү уруулар менен аралашкан мезгилин камтыйт да. Алардын тилдик өзгөчөлүктөрүнүн өзүнө сиңирип алуусунун натыйжасында азыркы кыргыз жалпак элдик тили өзүнүн бардык диалектилик жана айтымдык белгилери камтылган өзгөчөлүктөрү менен калыптана баштайт. Болгондо да эң байыркы белгилери көбүнчө түндүк диалектилери сакталгандыгы байкалат. Мына ошентип канча кылым kesсе да, канча өзгөрүүгө дуушар болсо да, жок болуп кетпей бүгүнкү күнгө чейин сакталып бизге жетип келди. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил, кыргыз тили бабам Манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Кыргыз тили 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил макамына ээ болгон.
Ey жарандар, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тилин, сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге, перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип, эне тилин билбей туруп, эне тилге күйбөй туруп, эли журтун сүйөмүн деш чекилик. Ысыгына алар күйүп, сууңа тоңалбайт, эне тилин түшүнбөгөн, кур кыйкырып күпүлдөгөн, эч убакта ата журттун анык уулу боло албайт. Бул чындыкты тилин танган тилазарлар, динин танган динозаврлар угушсун, мейл алардын куйкалары курмуштумдай курушсун. Ар улуттун улуулугун аныктар, тил деген бул метрикасы улуттун.